Maldı деген жөн эле баягындай насос менен ичиргендей уколдорду сайып, бирдемелерди ичирип, багып, семиртип бизге жөнөтүп атат. Бирде эт келиптир. Кесип алып туруп баягы жерден тамак жасалды. Алып туруп жеп көрсөм баягындай бир дарыны сайып таштаптыр да. Ачуу өлгүдөй. Ошол синбептир да, бул жерде без болуп туруп калыптыр. Ол ушундай кылып багып атышат да. Ол болбойт туугандар. Бизди химиялаштырып таштады. Ошого туугандар өзүбүздүн өнөмгө өтөйлү. Качандыр бир убактар келет, ушул сөздөр эң актуальный болот, Кудай кааласа. Ошол үчүн бүгүндөн баштап ошол кытайский жана башка жактан келген товарларга бойкот объявлять этип, ошол магазиндерден сураңгыл. Өзүбүздүкү жокпу? Бир айылды кыдырдык экөөбүз билгенде. Жумгалбы? Жумгал районго бардык. Өзүбүздүн 1 килограмм печенье таппай койдук. Бардыгы Россиядан келген, бардыгы Украина, бардыгы Порошенконуку. Бул деген нонсенс да. Ушундай бай, ушундай бар жок керемет өсүп турган жыргал жерде отуруп биз башка мамлекеттин азыгын колдонгонубуз. Бул биз Африка эмеспиз да туруп. Биз Саудия эмеспиз да. Кум эмес да бизде туруп бар жок. Алхамдулилла шүгүр. Мындай жөн эле кетмениңи унутуп койсоң, Чубак ажы айткандай. Барсаң ушу тал болуп калып атат бизге. Бар жок өсөт, бар жок көлдө. Ошон үчүн туугандар, жерлерде өндүрүштү ачышты аракет кылыш керек. Кичинекей болсо дагы сок сыкмай, варенье кайнатмай, же бир пекарня, анан туугандар ак нандан отказ бере турган мезгил келди. Бизди ак нан эзип коюп атат да. Японияда 70-ке 80-ге чыккан чалдарга берет экен ак нанды, кубат болсун деп. Биз деген отуруп жешибиз керек баягы. Экинчи сорт ун барбы? Баягы кебек аралаш. Ошондой нан жешибиз керек. Ошондой нанды ушул Исыккөлдө мен бажам Атантай Кадырбеков деген ошол Липинкада бажамдын үйүндө жасалып аттыр. Жедик бир мындай кыйналбай эртең менен мындай бодуруй турат экенсиң да. Витамин экен да. Ошого өтүш керек. Бул жерде пекарня барбы өзүңөрдүкү? Жок. Пекарня. Түптө ак нан жасайт алда. Ошону барып сураңгыла, ошол кара нанга өткөзүп, үйдү дагы кара нанга өткөзүш керек да. Бул ак унду кандай жасайт экен? Отбеливать этет экен агартыш үчүнчү. Кадимкидей химия экен да ал. Анан кийин костный мука кошот экен. Ал деген арам өлгөн уйдуку же адал өлгөн койдун неме сөөгү билбейсиң, измельчать этип аны кошот экен. Дагы бир кандай бир добавкаларды кылат экен. Биз өзүбүздүн унду жешибиз керек, туугандар. Андай кылбасак, биз деген ал жактан келген унду жеп атып, биз тез карый турган болуп калдык. Ошого өзүбүздүн өндүрүшкө өтөйлү, силерден сураныч. Бүгүндөн баштап ушул саясатты катуу коёйлу. Эми туугандар, келип бергениңиздерге чоң рахмат.